Туберкулез кыргызча аталышы кургагучук. Азыркы мезгилде тамырын жайган оорулардын катарына кирет. Дал мына ушул кургагучук оорусун эрте аныктоо, туура дарылоо жана башка ушул ооруга тиешелүү болгон маалыматтар бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан түз эфирде Ден соолук программасы, аны мен Сейит Амираев алып барам. Демек, ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул 40 мүнөт убакыт ичинде сиздерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 44 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0702 71 12 80 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын студиябызга адистерди чакырганбыз. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Кылычбек Истамов Ош облусунун кургагучук менен күрөшүү боюнча борборунун директору жана ошондой эле кийинки коногубуз Кайрыниса Дыйканбаева, Жалал Абад облусунун кургагучук менен күрөшүү боюнча борборунун директорунун орун басары. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Дал ушул кургагучук бул коркунучтуу социалдык жугуштуу оорулардын катарына кирет. Бүгүн ушул оору боюнча жалпы теле көрүүчүлөргө маалымат берели деп чечтик да. Эң алгач ушул оору жөнүндө адис катары теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетсек. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырман теле көрүүчүлөр. Да, башында айтып кеткендей, бул социалдык коркунучтуу оору деп туура айттыңыз. Бул элдин арасында аба аркылуу таркачуу дарт болгонуна байланыштуу. Элдин арасында бир топ кооптонууну жаратып келет да. Айрыкча кургагучук оорусу менен ачык түрү менен ооруган оорулуулар таза дени сак адамдарга таратат. Ал эми алгачкы белгилери болуп, бул кургагучук оорусунун белгилери бул 2 жумадан ашык жөтөл, кургак жөтөл жана көкүрөк көөдөнүнүн оорусу такашып жана арыктоо, анан субфебрильный температура деп коет. Бул 37-38ге чейинки аралыкта адамдын температура болушу. Анан кечкисин түнкү жатаарда Дене табынын көтөрүлүшү, дене табынын көтөрүлүшү жана тердөбө болуп эсептелинет. Ушул белгилер пайда болгондо адиске сөзсүз кеңешке кайрылыш керек да, ар бир жаран. Жакшы. Демек, дал мына ушул белгилер байкалгандан кийин бейтапта дароо сиздерге кайрылыш керек. Бүгүнкү күндө бизге ушул бейтаптар дароо кайрылып жатабы же болбосо кандайдыр бир убакыттан кийин кайрылып жатабы? Тилекке каршы ушундай сиз айтып аткан туура. Бул убагында кайрылбай көбүнчө өтүшүп кеткен формалары көп кездешип атат да. Айрыкча мигранттардын арасында бул аябагандай бир орчундуу маселе болуп атат. Чет жерде иштеп жүрүп, алар көбүнчө ушул медициналык жардамга кабыл ала албай, кыла албай, анан мекенине кайрылып келгенче көп убакыт өтүп кетип, абдан мындай оор формалары кайрылып, аягы мындай орусча айтканда плачевно бүтүп атат да. Бунун эң бир бүгүнкү замандын мезгилдеги көйгөй болуп эсептелинет. Ал эми мына айыл жергесинде мына акыркы 3 жылдан бери абдан катуу мына сан просветительный работалар жакшы жүргүзүлгөнүн негизинен жана айылдык комитеттердин иштөөсүнүн, ден соолук комитеттеринин иштөөсүнүн негизинде оор формадагы кайрылгандар бүгүнкү күндө жылдан жылга азайып баратат. Бейтаптар сиздерге кайрылды деди, Кайрыниса эже. Канча убакытта аныктайсыздар кургагучукка кайрылганын, анан кантип аныктайсыздар бүгүнкү күндө? Бейтаптар кайрылганда, коллегам айткандай, баягы оорунун белгилери байкалары менен эле бул дароо эле көп учурларда кайрыла коюшпайт. Бирок ал оорулардын белгилери менен пайда болору менен эле медицина кызматкерлерине кайрылганда бул ооруну алгач 2 сааттын ичинде аныктоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби биздин ар бир райондордо, областтык борборлорубузда бардыгында бактериоскопиялык лабораториялар бар. Андан оорунун какырыгын алып, андан мазок жасап, аны микроскоптон көрсөк, ушу 2 саатка жетпей эле биз ооруну аныктап ала алабыз. Андан кийин биздин Ош областында дагы, Жалал Абад областында дагы акыркы 3 жылдын ичинде ген эксперт деген платформалар алынып келинген. Бул ооруну ДНКнын деңгээлинде аныктап, изилдеп табуу мүмкүнчүлүгү бар.
Бул деле оорулар эми өзүнүн белгилери башталганда келери менен биз көбүнчө баягы патологиялык материалдарды алабыз. Бул какырык болушу мүмкүн, заара болушу мүмкүн, плевра суюктугу болушу мүмкүн. Муну деле биз платформага салабыз. Бул деле 2 сааттын ичинде толук жыйынтык берет. Бул жыйынтык бергенде да бул кандай кургагучтуктун түрү, муну кайсы дары менен дарыласак айгары анык болуп, жыйынтык болуп келет. Анан экинчи жолу биз көбүнчө эсибизден чыгарып коебуз ооруларды белгилери болгондо, эгерде биз бактериоскопиядан, ген эксперттен кургагучтуктун табылбаса, биз ал ооруларды рентген жолу менен дагы текшеребиз. Рентгенге салабыз, томография жолу менен салабыз. Анан башка керектүү анализдерди алабыз. Негизинен кургагучтуктун ачык түрлөрүн табыш үчүн бизге оорул убагында кайрылса, анда эң эле көп ашып барды дегенде 3-4 саат жетишерлик болот. Жакшы. Түрлөрүн деп калдыңыз. Мына ушул кургагучтуктун түрлөрүнө да токтолуп кетсеңиздер, анын бири-биринин айырмачылыгына да токтолуп кетсеңиздер. Бүгүнкү күндө деги эле ушул фтизиатрия пайда болгондон бери тарыхында кургагучтуктун түрлөрү бул ачык жана жабык түрлөрү болуп эсептелинет. Ал эми өздөрүнүн кургагучтуктун кургагучтук менен жабыркаган органдардын негизинде дагы бул өпкөнүн жана өпкөнүн эмес кургагучтук түрлөрү деген бар. Бүгүнкү күндө мисалы 85% өпкө жабыркаса кургагучтук оорусу менен бул орган мишени болуп эсептелинет да. Деги эле өзү адамдын денесинде жабыркабаган орган жок да кургагучтук оорусу менен. Сөөктөр, мочеполовой системасы, көзү, иши кылып териси жабыркабаган ички органдарынан башка эч кандай биздин органыбыз жок башка. Бардыгы мезгилде жабыркашы мүмкүн. Толуктап кетсем болобу? Мен коллегам айткандай, кургагучтуктун органдарга таралган формаларынан сырткары бул акыркы кездерде кургагучтуктун бизде дарыларга сезимтал, дарыларга туруктуу түрлөрү да пайда боло баштады. Эң көйгөйлүү маселе болуп бизде ушу дарыларга туруктуу кургагучтуктун өсүп баратканы бул көйгөйлүү маселелерди бирин жаратат. Себеби кургагучтук булдун козгоочусу микробу бул таякча. Бул таякча бул мутацияга жөндөмдүү да. Мындай определенный убакыттарда бул мутация болуп дарыларга туруктуу түрлөргө өтүп кетет. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Азыр гана сиздерге кошулдум дейт. Кайталап коесуздарбы? Биринчи белгилери кандай болот деген суроо калды. Алгачкы белгилери жогору айтып кеткендей, кургак жөтөл бул 2 жумадан ашык, көкүрөк көөдөндүн такашуу оорусу, арыктоо белгилери пайда болушу мүмкүн, алсыроо жана түнкүсүн тердөө, анан табиттин начарлашы, дене таптын көтөрүлүшү, бирок бул абдан чоң цифраларды көргөзбөйт, бир 37-38 градуска чейин гана көргөзөт дене таптын көтөрүлүшү. Жакшы, жогоруда айткандай эле, негизинен мына ушул кургагучтук оорусун көпчүлүгү өпкөнүн оорусу деп ойлошот да. Негизинен бул оору жаратуучу таякча кайсыл органга барып токтой турган болсо, ошол жерди жабыркатат. Ошондо бүгүнкү күндө кандай түрлөрүнө көп кабылып жатат, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Көбүн эсе өпкөнүн кургагучугуна көп кабылат. Өзү дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун статистикасында деле жана биздин Кыргызстандын статистикасында деле 85% бул өпкө оорусуна, өпкө кургагучтук оорусуна көп кабылдашат. Себеби бул орган мишени, мен бая жогоруда айтып кеттим, аба аркылуу жугуучу дарт болгондо байланыштуу, адам дем алуу органдары аркылуу өтүп, өпкөгө өтүп, анан өпкө биринчи жабыркайт. Ал эми иногда ушу өпкө жабыркабастан туруп кан аркылуу таркап кетип, тегеренип, кайсы органга барып отурган болсо, мээнин туберкулезү, сөөктөрдүн поражениясы, даже боордун ушундай поражениялерге алып келиши мүмкүн, жабыркатышы мүмкүн. Булар дагы кездешет. Бүгүнкү күндө ошол сөөктүн формасы абдан көп кездешип аткан мезгилдебиз биз бүгүнкү күндө сөөк формалары. Жакшы, ушул сөөк боюнча келиптир. Сөөктүн кургагучук оорусу дейт. Бул адамдан адамга жугуп калышы мүмкүнбү деген суроо калды. Кургагучук оорусу сөөктүн формасында бул жабык түрүнкүгө кирет. Бул жугуу жолдору эгер өпкөсүндө гана ачык түрү болуп турса, ошондо гана соо адамга, оорулуу адамдан жугушу мүмкүн. Ал эми чисто мындай изолированный боло турган болсо,
анда жугуу коркунучу жок. Кургагучук оорусу десең деле мына калктын арасында туура эмес түшүнүктөр жүрөт да, баягы бири биринен жийиркенүү менен мамиле кылышат да, бул жугуштуу дарт депчи. Анын ичинде жугуштуу дарт эгерде ачык түрү гана болсо жугуштуу дарт. Ал эми жабык түрү боло турган болсо алар коркпой эле элдин арасында аралашып, мисалы студенттер окуй берсе болот, бала мектепте окуган бала мектебине бара берсе болот. Көбүнчө балдардын арасында бул өзгөчө бир көйгөй болуп келгенде союз мезгилинде баардыгын бөлүп алып, атайын кургагучук мекемелеринде жаткызып алып 6 ай бою дарылап, 1 жылга чейин дарылашканда. Бүгүнкү күндө антип дарыланбайт, себеби бул амбулаторный дарыланса болот үйдө. Ал баланы эч кандай мектептен үзбөй, үйдүн домашний уюттан үзбөй, татынакай эле дарылай берсе болот. Себеби бул стигманын дагы бир аябай көп ушул жаш балдардын психологиясын сломать этип келишкен да, сындырып келгенбиз. Эми бүгүнкү күндө ушул абдан жакшы кеңири жайылып баратат амбулаторлук модель лечениябыз. Жакшы, сөзсүз түрдө дарылануу бөлүгүнө сөзсүз түрдө кайрылабыз бул суроого. Негизинен мына ушул кургагучуктардын ичинен эң коркунучтуусу өпкөн кургагучу деп айтылат экен да. Эмне үчүн? Себеби бул аба аркылуу таркатылат да. Адам катуу сүйлөгөндө, ырдап жатканда, күлгөндө, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө таякчаларды булар өпкөсүндө ачык түрү менен ооругандар бөлүп чыгарат дагы, соо адамдарга жугуу коркунучун жаратат да. Ошол себептен коркунучтуу формалары бул өпкө кургагучук оорусу болуп эсептелинет. Саламатсыздарбы? 1987 жылы дейт, кургагучук менен ооруганмын, дарыланып сакайганмын дейт. Кайра бул ооруга кабылып калбаймынбы? Негизи жашоодо дейт көп жөтөлөмүн деген суроо калтырыпты да. Кандай деп ойлойсуздар? Эми бизге кайрылып аткан биздин жараныбыз баягы жакшы өзүнүн ден соолугуна көңүл бөлүп 87-жылы оорусда да ошондон бери баягы ооруп калам деген коркундай өзүнүн сезими бар экен да. Эгерде ал ошол жылдары жакшы дарыланса, дарылоо натыйжасы жакшы болсо, анын кайра козгоп калуу коркунучу өтө аз болот. Но кээде ошол оорулар козгоп да калат. Себеби дегенде организмде бул кургагучуктан башка дагы кошумча дарттар болот, кант диабети деген болот, жанагы өпкөнүн өнөкөт оорулары, ошолор мынтип козгосо, эгер аларды убагында дарылабасак, организмдин багы иммунитети азая баштайт дагы, андан кийин кайра козгоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мурда ооруп айыккан оорулардын баардыгы азыр биздерде багы как жөн эле дени сак эле адамдардын эле катарында жүрөт, бирок жылына бир жолу текшерилип турушу абзел. Текшерүүдөн өттүм, бирок көрүнбөдү деген дагы суроо калтырган. Демек таза экен деп түшүнсөк болот. Эң жакшы аны таза экен деп түшүнсө болот. Мен кошумчалап кетсем, кургагучук оорусу башка дарттардай эле толук айыкчу дарт. Мындан толук айыкса болот. Ал эми 87-жылы ооруган болгон болсо, бул толук айыккан киши. Ал эми часто жөтөлөм дегенин себеби адам бир жолу катуу жабыркаса өпкө, бул өпкөнүн өнөкөт оорусуна алып келет. Бул хронический бронхит деген сөз. Посттуберкулезный бронхиттер да бар да. Ошол өнөкөт ооруга айланып калса бронхит болуп, ал кийин кайра баягы суукта үшүп калса, же болсо баягы сасык тумоодон кийин жөтөлүшү мүмкүн. Бирок мындан коркунуч жок, что туберкулез менен кайра козголот. Кайра козголот деген өзү теги суроо туура эмес да. Бул кайра жугушу мүмкүн деген суроо берсе туурабыраак болмок. Себеби адам толук айыккандан кийин козголот деген туура эмес. Кайра жугуп калуу коркунучу болушу мүмкүн. Себеби баягы здоровый образ жизни жүргүзбөсө. Сергек жашоо образы. Сергек жашоо. Жакшы, кийинки суроого өтөлү. Саламатсыздарбы? 3 жыл мурда кургагучуктун жабык түрүнө кабылганмын, бирок дарыланып сакайдым дейт. Азыркы учурда тамеки жегенмин дейт. Анан бул кандайдыр бир зыянын келтирип койбойбу деген суроо калтырыптыр. Сиздер кандай кеңеш бересиздер? Эми биздин бул эмебизге, жараныбызга мен мындай кеңеш бермекмин. Кудайга шүгүр, жакшы айыгып, жакшы болуп кеткен. Это бул жакшы. Мен коллегам айткандай, бул кургагучук айыккандан кийин
баягы адам өзүнүн жанагы сергек жашоо менен алектениш керек. Эми тамеки тартпай койсо эң жакшы болмокмун деп мен кеңеш берет элем бул менин жердешиме. Жакшы, кийинки суроо мындай, балдарга байланыштуу бериптир. Балдардын организми өзгөчө болот деп дарыгерлер айтып коюшат эмеспи? Бул оору балдарда кандай өтөт деп? Балдарда 90% бул жабык түрүндө өтөт жана көбүнчө бездерде. Өпкөнүн чалдыгуусу бул жаш балдарда абдан аз кездешет. Балдардын бул 1 жаштан 5 жашка чейинки балдарда гана мындай аябай высокий риск деп коет заболеть туберкулезом. Ал эми 5 жаштан кийин иммунитет полностью сформироваться эткенден кийин андай эле катуу коркунуч жаралбайт. Бирок чоңдордукуна караганда бир топ жеңил формада өтөт булардыкы. Айыгуусу дагы абдан чоң процент көргөзөт да, чоң пайызды көргөзөт. Жакшы, жогоруда айткандай эле социалдык жугуштуу оору бул. Биз кургагучуктан кантип коргонушубуз керек? Ушул боюнча туура кеңеш берсеңиздер, көрүүчүлөр эстеп калса, кантип бул оорудан коргонушубуз керек? Эми кургагучук оорусунун бул коргонуунун эң эле жакшы жолу бул кургагучук менен ооруган ооруларды биз таза аягына чейин толук айыктырып чыгарышыбыз керек. Бул эң жакшы жолу. Анда оорулуудан суу адамдарга жугуу коркунучу бул өтө мындай аз болот. Эми бул жерде бизден белгилей кете турган нерсе, биринчи ирет биз гигиенаны сакташыбыз керек. Багы жөтөлүү гигиенасы деген бар өзүнчө. Азыр баз телевидение боюнча башка жөтөлүү маданияты. Ошолор телевидение боюнча башка массалык маалымат каражаттары боюнча биз көп буклеттер таркаттык. Эми эл арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, что кантип жөтөлүш керек. Жөтөлгөндө эми оозду кичине жаап, башкаларга мынтип совсем эле толгун менен метпегидей кылып жөтөлүш керек. Салфетка менен оозду жапса болот. Эгер эле болбой калса, мен көрсөтүп коерейин, капа болбосун. Момундай кылып, момундай чыканак менен момундай кылып тагын жөтөлсө, ал тиги башкаларга жугуу коркунучу жогорураак болот. Анан көрүнгөн жерге эле багы какырып түкүрө бербеш керек. Бул өзүбүздүн маданиятыбызга дагы бир аз бул тиешелүү нерселер да. Жакшы, бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Мен бул кургагучук жөнүндө угуп атасыздарбы? Угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Уланта бериңиз, урматтуу көрүүчү. Мен ушу кургагучук менен ооруп айыккам. 2016 жылы айыгып чыкканмын. Анан ушул мезгилде бир аябай катуу нервный стресске кабылып 2 айдан бери мындай чыга албай жаман болуп атам да, ошо кармап калуу коркунучу жокпу? Суроо түшүнүктүү болду, Аягында эмне деген суроо? Кармап калуу коркунучу жокпу дейт. Стресске кабылганмы дейт. Бул фактор рискке кирет. Бул мезгилде сергек жашоо жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Анын ичинде ушул нервный стресс дагы иммунный системанын начарлашына алып келет дагы, кургагучук оорусун жугуп калуу коркунучу болушу мүмкүн. Ошол себептен эми бул жашоодо эмнелер гана болбойт, стресстен батыраак чыгыңыз, өзүңүздү калыбыңызга келиңиз, если какой-то сизди что-то беспокоить этип аткан болсо, адистерге кайрылыңыз, адистер сөзсүз сизге жардам берет деп кепилдик берип кете алам. Биз канчалык телекөрсөтүүлөрдү уюштуруп, ушул эфирлерден айтпайлы, сиздер канча кеңеш бербеңиздер, баары бир эл арасында кургагучук оорусуна кабылыптыр деп элдер чочулай баштайт да бири-бириненчи. Ошого ишеничтүү болуш үчүн, мисалы, канча күн дарылайсыздар, анан канча күндө толук сакайып кетсе болот, жабык түрүн кандай дарылайсыздар, ачык формасын кандай дарылайсыздар, ушул боюнча маалымат берсеңиздер. Мен жооп берип коермин. Эми урматтуу жердештер, бул кургагучук оорусу менен ооруп калыптыр деген оорулар келгенде эле ушундай бир стресс менен келет да бизгечи. Кокуй ушундай как будто вот дүйнө түгөнүп бараткандай болуп, ушундай сезим пайда болот да. Оорулар өздөрү коруна баштайт. Мен ооруп калыптырмын. Значит, тиги тууган уруктар, кошуна колуңду урукса эмне болот деген момундай суроолорду бере баштайт.
ошол кезде биз ооруларды деле мындай оорулар эле эмес, оорулардан уже анын баягы айлана чөйрөсүндөгү жакындары, тууган уруктары дагы алыстай баштайт. Бул ооруга бул кошумча бул стресс факторлорду алып келет да. Анан кийин биз мен айтарым ушу кургак-учук оорусу бул багы эл ичинде айтылып жүргөн өтө коркунучтуу оору деп айтпашыбыз керек. Бул айыга турган, айыгып кете турган оору. Бул жакшылап дарыласак, бул тез эле биздин оорулар эл арасына аралашып, өздөрүнүн жумушуна чыгып, окуучуларыбыз окуусуна барып, студенттерибиз окууларын улантып атат. Эми кургак-учукту дарылоо bizde кургак-учукту мен жана айтып кетпедимби? Сезимтал түрлөрү бар деп. Ал сезимтал түрлөрү 6 айдан 8 айга чейин дарыланат, толук айыгып кетет. Биздин азыр областтын биздин муну Ош деле ошондой болуш керек, Жалал Абад деле азыр оорулардын 90% толугу менен айыгып кетет. Жакшы. Сөз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз күтүп калып турганда кабыл алсак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мен ошо сиздерге суроо берейин дедим эле. Менин балам мындан 3 жыл мурун ошо плеврит болуп өпкөсүнөн суу таптырган, анан азыр ошо 6 ай лечение алып чыккан. Эмен палочкалар чыгып калат турбайбы, закрытый депчи. Лечение алып чыккан, анан азыр ошо суттап турган жерим ооруп калат дейт. Анан кээде жөтөл, анан тиги кыймылдаганда анан түнкүсүн тердеп калып атам дейт. Ошого жооп берип койсоңуздар. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчү, мен как хирург катары булга да жооп берсем, мен жооп берейин. Себеби бул плеврит суу толгондон кийин ошол жердеги чел кабык жабыркап, андан чел кабыктын туберкулезу да болчу. Анан сууну алгандан кийин баягы сынган сөйөктөр сыяктуу күн бузулганда, мисалы магнитный буря деп коет эмеспи? Ошондой мезгилде ийне менен сайгалагансып ушундай оорулар пайда болушу мүмкүн. Ал эми же болбосо чел кабык абдан калыңдап кетсе, дарылоонун мезгилинде бул плевроцирроз деп коет, бир топ тартышкан, тырышкан көкүрөктө ошондой такашкан белгилер болушу мүмкүн. Бундайда бир сыйра хирургка кайрылып, биздин Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборунун хирургия бөлүмүнүн хирургтарынын адистерине кайрылып, бир көрүнүп коюңуз. Ал эми теңкүсүн тердеп атам дегени боюнча дагы бир текшерүүдөн өтүш керек го деп ойлойм. Себеби сиз мындай активный туберкулездин процесстин белгилерин айтып атасыз да. Жогорудагы маекти улантсаңыз, сиз 8 ай дарыланат. 6 айдан 8 айга чейин дарыга сезимтал оорулар дарыланат. Ал эми дарылардан багы мен башында айтып өтпөдүмбү? Кургак-учук дарыга сезимтал, дарыга туруктуу түрлөрү болуп экиге бөлүнөт деп. Биздин көйгөйлүү бул көбүрөөк дарылана турган оорулар азыр кургак-учуктун дарыга туруктуу түрлөрү болуп эсептелинет. Бул оорулар бизге 20-18 айга чейин дарыланат. Бирок азыркы кезде биздин Кыргызстанда жаңы дарылоо схемалары киргизилген. Бул оорулардын дарыланып кетишине азыр 9 айдын ичинде дарыланып кетиш кепилчилиги бар. Негизинен бул дарыга туруктуу оорулар 9 айдан 18 айга чейин дарыланып айыгат. Бул кургак-учуктун дарыга туруктуу ооруларындагы айыгуу натыйжалары жыл санап жогорулап баратат. Жакшы болуп баратат. Маегибизге бир аз тыныгуу жасайбыз. Азыр болсо там ушул тема боюнча дагы бир видео материал бар. Анда жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Туберкулез бул эң коркунучтуу социалдык жугуштуу оору. Эгер убагында дарыланбаса, өлүмгө алып келиши толук ыктымал. Кургак-учук дегенде эл көп өпкөнүн оорусу деп түшүнөт. Бул туура эмес. Микробактерия кан аркылуу жүрүп олтуруп, кайсыл органга токтоп калса, ошол жерде оору пайда болот. Мээнин кыртышынын туберкулезу, сөөктүн, жыныстык органдардын, кыскасын айтканда адамдын бардык органдары туберкулез оорусу менен жабыркашы мүмкүн. Негизинен эң коркунучтуусу өпкөнүн туберкулезу. Эмнеге дегенде адамдын организмине дем алуу органдары аркылуу кирет. Ошондуктан өпкөнүн туберкулезу көп жолугат жана эң коркунучтуусу болуп саналат. Жалпы туберкулез оорусун 100% деп ала турган болсок, анын 70-и өпкөнүн туберкулезу болот.
кургагучуктун негизги булактары болуп ачык түрүндө ооруган оорулар эсептелинет. Алар айлана чөйрөгө жөтөлгөндө, чүчкүргөндө ооруну пайда кылуучу микробторду айланага бөлүп чыгарат. Алар сыртка чыкканда какырыкта, чаңда жашайт. Мисалы чаңда 10 күн, сууда 150 күн, китеп барактарында 3 айга чейин жашайт. Дем алуу органдар аркылуу микробактериялар организмге кирет. Адам баласы ооруга чалдыкканда алгач жөтөлө баштайт. Алсырап температурасы көтөрүлүп, тамакка табити тартпай калат. Өз убагында дарыгерге көрүнүп, диагнозу такталбаса, кийин өтүшүп кеткен формасына айланып кетет. Өтүшүп кеткен формасында кан куса баштайт. Эгерде жөтөл 2 жуманын ичинде басылбаса, температура дембедем көтөрүлүп, арыктап, табити начарлаганда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылууну унутпаңыз. Кургагучуктун таякчылары шарты жок нымдуу санитардык талапка жооп бербеген чаң жерде көпкө жашашат. Оорунун пайда болушуна алып келет. Ошондуктан дайыма бөлмөнү таза сактап, желдетип туруу керек. Сиздер түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү теманы дагы бир эте эсиңиздерге салып кетсем, кургагучукту эрте аныктоо, туура дарылоо жана алдын алуу деген теманын алкагында маектешип жатабыз. Маегибизге кайрылып келсек, негизинен мына ушул кургагучук оорусун жогоруда дарылоо боюнча кенен маалымат бердиңиздер. Кайсыл учурда кургагучук оорусун операциялык жол менен дарылайсыздар? Кургагучук оорусунун операциялык жол менен дарылоо бул көбүнчө өпкөдөгү көңдөйчөлөр калып калганда дарылоо мезгилинде, мисалы адамдын өпкөсүндө көңдөйчө ооруп келгенде, адегенде шишик болот да өпкөдө, анан барбал шишик эзилип түшүп туруп, баягы адамдын колуна сыздоок чыккандай эле, андан ичинде көңдөйчө калат. Ошол көңдөйчө эртеңки күнү кан кусуу коркунучун алып келет жана бактерияларга резервуар болуп эсептелинет да. Анын ичине дары дармек кирип өлтүрө албаганына байланыштуу ушундай мезгилдерде хирургиялык жолдор менен дарыланат. Ал деген ошол көңдөйчө жайгашкан бөлүктү өпкөнүн алып салуу болуп эсептелинет. Бул учурда толук сакаябы же болбосо өпкөнүн кайсы бир жактарында калып калышы мүмкүнбү оору жаратуучу таякчылар? Операциялык жолдон кийин бул кээ бирде ушу оорулардын арасында туура эмес түшүнүк көз караш жүрөт да. Операция кылдырып салсам эле мен толук айыктым депчи. Себеп дегенде бул өпкөнүн кекиртек менен бир эле трубкада дем алганда бир эле ошол кекиртек менен аба кирип чыгат. Жана өпкөбүз бул парный орган, эки болгондуктан баягы ачык түр менен ооруп атканда ал сыртка эле моундай чыгып турбастан экинчи өпкөгө дагы чачырап турат. Көзгө көрүнбөгөн микробтор экинчи өпкөдө да бизге рентгенден караганда соо көрүнгөнү менен ал жакта да болушу мүмкүн. Ошол себептен дарылоону эч качан токтотпой, ошол операциялык жол менен кошо биргеликте коштолуп дарыланыш керек да. Ошондо гана биз аябай кандай эффективдүү жыйынтыкка жетише алабыз. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, сизди угуп жатабыз. Салам алейкум. Ана врачка угулуп атам мен сөзүм. Өктөмүрөөк сүйлөсөңүз. Врачка сурап берейин деген врачкачы. Ошо мен мынау адамдын көзүнүн астында ишик пайда болот да, эки көздүн алдында. Ошо неден ошо жооп берип коесузбу? Темадан сырткары. Урматтуу көрүүчү, бул сиздин көзүңүздүн алдында пайда болгон шишик, бул көбүнчө эртең менен шишимек тартып калышы бул бөйрөктүн, заара жолдорунун жабырланышынан да көп кездешет. Ошон үчүн сизге менин айтар кеңешим дарыгерлерге кайрылып, заараңызды тапшырып, анан кийин өзүңүздүн эле үй бүлөлүк дарыгерлериңизге кайрылып кеңеш алыңыз. Жакшы. Телекөрүүчүдөн бир суроо келди. 1 жыл мурда кургагучукка кабылганмын, дарыланып сакайдым дейт. Анан бүгүнкү күндө дейт, оор жумуштарды аткарсам боло береби?
айталы курулуш иштеринде иштесем болобу деген суроо калтырыптыр да. Ошого байланыштуу эле мисалы дарыланат дедиңиздер, 8 ай болобу, 10 ай болобу же болбосо 1 жыл болобу, бейтаптын абалына карайсыздар да. Ошол эле учурда дагы кантип өзүнө кам көрүш керек, ушул боюнча да кеңири маалымат берип кетсеңиздер. Биз кургагучук оорусунан жабыркагандан кийин орган абдан катуу стресске кабыл алат да. Бул мисалы биз дарылап аткан мезгил, дарылап бүткөндөн кийин бул органдын стрессин өзүнө кайра калыбына келүү үчүн бир минимум дегенде 6 ай мөөнөт керек. Бул реабилитационный период деп коет. Дарыланып бүткөндөн кийин. Ошол мезгилде адам өзүнө абдан аярлап сиздеген мамиле кылыш керек да. 6 айдын ичинде организм кайра калыбына келип, баягы иммундуу система кайрадан күрөшүү жолдору выработка болуп чыгыш керек да. Ал эми оор формада физически иш жасашым керек деп атпайбы, эми үй бүлөлүк турмуштук шартка байланыштуу көбүнчө ушинтип кайрадан ооруп кайра келип калып атышат. Ал деген сөз мен жогоруда айтып кеткендей, оор физикалык жумуштар булар оорунун кайра козголушу эмес, кайрадан жугуп калуу коркунучун туудурат да. Ошол себептен жок дегенде 1 жыл адам өзүнө сиздеп мамиле кылып туруш керек да. Эс алдырыш керек организмди. Андан кийин анан уланта берсе болот. Жакшы кеңеш болду. Анда көрүүчүбүздү кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, биз сизди угуп жатабыз. Менин суроом мындай да. Буга чейин мамлекеттен туберкулез менен жабыркаган адамдарга акысыз дары-дармек берилет. Буга чейин мен дарыланып чыкканмын. Андан кийин дагы ал нерсе менде туберкулездин толук аяктаганыма байланыштуу. Кийин дары алайын деп барсам, мага ал дарыны сатышты да. Ага кандай деп жооп бересиз? Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Буга чейин дарыланганмын дейт. Дарыланганымда менин түшүнүгүм боюнча бир аз акырын окулду. Акысыз болчу дейт дары-дармектер. Бүгүнкү күндө ошол өзүм сатып алдым дейт да. Буга кандай жооп бересиз? Мен жооп берип койсом болобу? Азыр мамлекеттик кепилдиктин негизинде бизде кургак оорусун дарылоочу дарылардын бардыгы акысыз жүргүзүлөт. Дары-дармектер менен мына биздин область 1 жылга толук и 3 айлык запасы менен толук дары-дармектер бар. Биздеги мындай дарыланууга учетко алынган оорулардын бардыгы дарылар менен толук камсыз болгон. Эгер бул оорулуу, эгерде өзүнүн проблемалар болуп калса, жалбаттан болсо келсин, ал азыр сатып алып атам деген бул жерде сатууга да мүмкүн эмес, себеби бардык дарылар эсеп учету менен болот. Ошого байланыштуу эле Кылычбек мырза сизге келиптир. Ош облустук кургагучук менен күрөшүү борборунда капельницалар деги акысызбы же болбосо акчага берилеби деген суроо калтырыптыр. Бул мен ар бир ушул СМИден чыккан сайын берилчү суроо да. Кургагучук ооруканасында жатуу бекер, дарылануу дагы бекер. Бирок анын ичинен эл туура түшүнүш керек да. Эгерде бул кургагучук оорусу үчүн гана дарылар, дары-дармектер бекер да. Ал эми кошумча оорулары боло турган болсо, бул боор ооруса, жүрөк ооруса, бул боюнча кепилдик программасы, мамлекеттик кепилдик программасында кургагучук ооруларына бул каралган эмес бүгүнкү күндө. Эгер аны өздөрү сатып алып, эгер кууш адис келип жүрөгүнө бир дары жазып кете турган болсо, аны өзү сатып алышка туура келет. Ал эми биздин жүргүзүп аткан эмгек акыларыбыз көрсөтүп аткан жана кургагучукка берилчү кургагучуктун дарылары, каршы дарылар бүгүнкү күндө 100% бекер берилет. Жакшы. Бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен суроом жанагы эле, врачыбыз жакшы түшүнбөй калыптыр. Ошол таблетка, мен 6 уштук ичкенмин, ошол таблеткаданчы тилекке каршы мен азыр врачтан ошол дарыны сатып алып ичип атам. Эгерде мага ошол дарыны сатып аткан врачка мен кандай чара колдонсом болот, анан кандай жолдору бар? Негизи мага түшүндүрүлгөндө мамлекеттик тараптан бул 100% акысыз дарыланат жана ошондой эле силерге помощь берилет деген да. Андай жардамдар жок азыркы күндөчү. Анан мен Тизмеде турам азыркы туберкулез менен ооруйт дегенчи. Ошолдон
качан кантип чыгам? Ушуну түшүндүрүп өтсөңүз терең. Жакшы. өзүм Суроо кайта- түшүнүктүү болду. Негизинен толуктап ушундай коеюн талаш анда. тартыш болгондо кимге байланыш керек? Аргымы? Мен как жетекчи катары айтайын. Урматтуу көрөрман, сиз же болбосо бейтап могул айтып аткан суроолоруңуз боюнча мисалы кайсыл областтан болсоңуз ошол областтын кургагучуга каршы күрөшүү борборунун жетекчилиги бар. Ошол жетекчиликке сөзсүз кайрылып барып кимден сатып алып атканыңызды, эмнеге сатып атканы жөнүндө айтсаңыз, ал жетекчилик сөзсүз түрдө сизге туура кеп кеңешин берип, жана ал эмне себептен сатылып атканын мен ойлойм тез аранын ичинде жолго салат деп. Ал эми сиз дагы суроо берип кеттиңиз, тиги мен качан учеттон диспансердик көзөмөлдөн чыгам деп. Диспансердик көзөмөлдөн чыгуу бул сиз эгер толук айыкты дегенден кийин 1 жыл диспансердик көзөмөлдө болосуз, андан кийин анан сизди чыгарышат. Бул биздин Кыргыз Республикасынын кургагучукка каршы күрөшүү мекемелериндеги ооруларга жүргүзүлүп аткандагы бүгүнкү мыйзам болуп эсептелинет. Убактыбыз бүтүп баратат. Кыскача жооп берсеңиздер. Негизинен биз кургагучуктун оорусун кантип азайтабыз? Кийинки кадамдар кандай болуш керек? Ушул боюнча айтсаңыз, кыскача. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалына терең ыраазычылык билдирем. Ушу эфир аркылуу калкыбыз менен кеңири маек курдурганы үчүн. Эми мен сиздерден суранып кетерим, урматтуу көрөрмандар. Бул биздин жанагы ведущийибиз азыр эле айтып кетти. Бул кургагучук биосоциалдык заболевание деп. Бул оору менен мен айтарым сиздерге, оорунуну өзүнүн оорусу менен жалгыз калтырбашыбыз керек. Биз оорулууга ар тараптуу көмөк көрсөтүшүбүз керек. Андан кийин биз бул коомчулуктун дагы чоң милдеттери деп ойлойм, что бул ооруган адамдарга өз убагында жардам берүү. Себеби дегенде бизде көптөгөн документтер бар, бизде закон дагы каралган, что биз ооруган ооруларды ар тараптуу көмөк көрсөтүшүбүз керек. Мына мен ушул эфирден пайдаланып биздин Базар Коргон районунун акимчилигине ыраазычылык билдирип коеюн. Бул райондо жашаган ар бир ооруган балдардын бардыгына көмөк көрсөтүштү. Бешик жон айыл өкмөтү ооруган ооруларга 3 оорулууга жер участоктарын бөлүп берди. Бул кандай деген чоң көмөк, чоң көрсөткүч. Биз кургагучук менен врачтар эле өзүбүз жеңе албайбыз. Коомчулук бириксек, кургагучукту жеңебиз. Жакшы. Кылычбек мырза, акыркы сөз кыскача болсун. Кургагучук оорусун азайтуунун эң бир секрети бул убагында табуу жана көзөмөлдөп дарылоо. Анан элдин убагында бул стигма кылып, айрыкча кыргыз элинин арасында абдан уят оору катары кабыл алгандан себептен мына оорулу бүгүнкү күнгө чейин биз ушул азайта албай келе жатабыз да. Биз жебеңебиз биз деле. Биз ушул Европа элинен эмне айырмабыз бар? Кудай буйрса, мына барган сайын кыргыз элинин да аңсайсым өсүп, ушул Европа элиндей болуп жакшы жашоого баратабыз. Биз да жеңебиз деген чоң үмүттөбүз. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кылычбек Истамов, Ош облусунун кургагучук менен күрөшүү боюнча борборунун директору, жана ошондой эле кийинки коногубуз Кайрыниса Дыйканбаева, Жалал Абад облусунун кургагучук менен күрөшүү боюнча борборунун директорунун орун басары болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.